Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Менин атым Аку, менин каналыма кош келипсиздер. Менин каналымда оромонун рецеби бар, болгондо да 2-3 бар, бирок мен бүгүн башкача замороженный, кыргызча айтканда тоңдурулган жусай менен жасадым. Кандай болот? Жусайды тоңдурсаңыздар болобу деген суроо менен. Азыр жай мезгили болгондуктан жусайды алып тоңдуруп кое аласыздар. Видеонун аягында кандай болгонун айтам. Анда эмесе баштайлы, фарштан баштайын да. Мен жарым кило пиязга, жарым кило эт колдондум. Фарш болчу меники. Болгондо дагы куриный фарш деп алгам, аябай эле арзан экен. Ошону дагы текшерип көрөйүн дедим, кандай болот экенин. Пиязды майдаараак кылып турайбыз. 500 грамм фарш. Ошондой эле ар бир оромо мантыга мурч, туз жок жасалбайт. Ошондой эле мен да мурч, туз кошом. Достор, мен каналымдын атын өзгөртүп койдум, Мама блогер деп. Мама блогер Аку деп койдум. Мен эч кимди тураган жокмун. Бирөөнөн сообщение келиптир. Рукия деген бар депчи. Мен Рукия дегенди такыр тааныбайм, көргөн эмесмин каналым. Мен бул өзүмдүн оюм болду, анткени орусча название кылганда YouTube мага совет берди, ошонун совети менен кирдим. Камырды жаябыз. Менин камырым даяр камыр болчу. Чукараак кылып жаябыз. Ар бир оромого сөзсүз суюк май кошобуз. Ошондо оромо кургак болбойт. Мен фаршты 4кө бөлүп алдым. 4 камыр болгондуктан. Ошондой эле фаршты жука кылып сүйкөп чыгабыз. Бул куриный фарш болгондуктан майды көп соруп, кургак болуп калат. Ошондуктан болушунча жука кылып сүйкөйбүз. Достор, менин каналыма жазылып, лайк или дизлайк койгонду унутпайбыз. Эгер видеом жакса, лайк басабыз. Если жакпаса, жаман комментарий жазбастан жөн эле дизлайк коюп коюңуздар. Четинен кичине край калтырып коем мен. Оролгондо метилип кетпейт, баягы салып атканда, бышканда баягы оромо ажырап кетпейт. Четинен кичине калтырып койсо. Достор, мен кечирим сурайм. Оромону оруп атканда видеону токтото турган жерден видеону күйгүзө турган жерден токтотуп коюптурмун. Негизи ушул жердин баары менде токтолуп турган, бирок мен штативке коюп тартып аткандыктан көрбөй калыптырмын видеонун иштеп атканын, иштебеген. Бул видео кошулуп турган, ошон үчүн мен бөлүп алган жокмун. Ушул жерден күйгүзөт болчумун, көрсө өчүрүп коюптурмун. Жусайды себебиз, меники замороженный, бутылкадан септим. 40 минут бууга бышырып коебуз. Мынакей достор, мен аягында айтам дедим эле, бул жусайдын айырмасы жок экен. Жайындагы жусайдай эле экен. Мен аз кош коюптурмун. Бирок бул кышкы убакка нормальный эле болуп эсептелинет. Туптура болчу. Аябай сонун болот экен, достор. Жусайды тоңдуруңуздар. Бул менин үстүндө салат, лагманный соус деген. Ошол менен жедим, аябай таамдуу болот экен. Саламатта болуңуздар, каналыма катталыңыздар, кийинки видеомду күтүңүздөр.
Пивалар уже